age or primary diagnosis. Girgizip turayıp bakanda. Bir ağaca girip durunuz, sizden başlap olaylar. Нефростома. Да, две нефростома, все. Стента нету, там только стома. Нефростома. Nephrostomy. Any blood reports? Нормально висит, да? Через вену. Через вену до операции. रिजल्ट इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा कि इतने छोटे बच्चे को लेप्रोस्कोपी के लिए पॉसिबल होगा. После анализа надо посмотрим, можно лапароскопия или открыть надо сделать. Если можно лапароскопия, тогда лапароскопия. Если не можно, тогда открыть. Результат очень хороший. Пожалуйста. Assalamu alaikum, hurmatli izləyicilərimiz, hurmatli qardaşlar, Xudoy buyursa biz Aqniyyət Amarat Qo'mundagi fondun demilgesi менен жана саламаттык сактоо министрлигинин колдоосу менен Индия Республикасынын бүгүн Делли шаарындагы Макс клиникасынын врачтары бөйрөк ооруларын караган трансплантолог доктор профессор Амитаб Гойл азыр бул жерде Шайлендра бул жерде азыр кабыл алып атат. Мына жерде нейрохирург Амитаб Гойл Бишкек шаарынын Улуттук госпитал больницасында ошол жерде нейрохирург бөлүмүндө ал жакта кабыл алып атат. Буюрса экиге бөлүндү Бишкек шаарында. Мына азыр сонун элдин маанайы да жакшы. Азыр буга чейин апаларыбыз кирип операция болбойт экенбиз деп жакшы бир ушундай бир результаттарын угуп, ушулар врачтардын консультацияларын угуп, сонун маанайда кетип атышат. Азыр мен дагы бир эжекебиз чыгып келе атат, баласын көтөрүп, ал эжеден да сурайбыз. Эже, сиз кайсы жактан келдиңиз? Карабужадан. Балаңызды алып келдиңиз? Бөйрөгү бар. Сиздерчи эжеке? Сиз Жалалдан, базар коргондон келдиңиз, а? Сизчи? Көлдөн, ысык көлдөн келдиңизби? Ысык көлдөн, а? Бүгүн келдиңиз? Жетөбүздөн Кудай буйрса, кийинки учурларда азыр Таласка, Нарынга, Баткенге, Ысык көлгө алып барылат да, себеби убакыт аябай тар. Дагы кийинки учурларда ошол сиздер тарапка дагы Ысык көлгө, Баткенден көргөн киши сурамадан алып барган аракет кылабыз. Азыр кыскача дагы ушу Бишкекте, ошо Жалалда болгондон бир күндөн гана жолугушуу болот. Анан дагы кийинкисин Кудай буйрса бир чоң деңгээлде жакшы көрөр деген ниет бар. Буйрса жакшы болосуздар. Маанайды түшүрбөңүздөр. Эми Алладан баары, Кудайдан. Азыр орнуңуздарга бир шифаны салып чөтөңүз, салып бере албайт. Орнуңуздарга себепкер да. Сиздер каяктан келдиңиздер? Мынакей урматтуу arkadaşlar, азыр Жалал Абад областынын Базар Коргон жеринен Карагулжадан Ош шаарынан, Ысык көл Жетөгүздөн, Нарынын Атбашы жеринен дегеле мүмкүнчүлүктөрүнө жараша алыстан булса келишип, мына ушул Индиядан келген мыкты профессор докторлордун консультациясы болуп кетейин деп келип турган чагы. Көрүп турайын албайт. वो पता किससे एग्जैक्ट मुझे बता दो उसके साथ दूसरा था ना वो एक कदम करके चले गए तो पकड़ लिया हम कल नियत से ट्रेनिंग हम करा देंगे स्वेलिंग है ऐसा उनको लगता है और बैंडिंग स्वेलिंग यहाँ पे ये है नेफ्रोप्टोस Индияда өтө мыкты больницалар бар. Ошол мыкты больницалардын бири Макс деген бар. Больницалар бар.
नहीं, इनको यदि स्वेलिंग लग रही है तो स्वेलिंग ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा लें। Free flow in abdominal cavity. Дышать не могу. Confusion, fatty hepatosis, chronic polycystic. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мынакей Кудай буйрса, биз Ак ниет аманат коомдук фонду билесиздер. Көп убакыттан бери ушул жумуштардын үстүндө жүрөбүз. Негизи мына азыр Дели шаарындагы, Индиядагы Дели шаарындагы Макс клиникасынын мыкты тажрыйбалуу профессор, докторлору мына ушул жерге келип, сиздер үчүн келип, сиздерди аксыз кабыл алып, бир сонун бандай жолугушуу болуп атат. Бул элден сырткары биз эртелеп Саламаттык сактоо министрлиги Космос Саревич менен жана Минздравдын жетекчиликтери менен жана ушул бөйрөк ооруларына тиешелүү трансплантологдор менен бардыгы эртең менен 1 саат конференция болду. Эмне кылса болот, кандай кылса болот, эмне кылып элдин ооруп аткан элдин көйгөйүн жеңилдетсек болот деп мына жүздөгөн, ондогон, миңдеген кыргыздарды Индияга ташып отурбастан мына ошол мыкты тажрыйбалуу профессор, докторлорду ушул жака алып келип, сиздерге бир жолуктуруп, жана кийинкиге дагы бир шарт түзүлө тургандай. Булар бизге кандай кылып жардам бере алат? Бул ушул боюнча азыр сүйлөшүү жүрүп атат. Буйруса бир жакшы жоопту күтөбүз деген үмүттө турабыз иншалла. हेल्थ मिनिस्टर से मिले और हेल्थ मिनिस्टर से मिले और उनके जो सेक्रेटरीज थे उनसे मिले, तो हमें लगा कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो वो इंडिया आके अपने ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, में कर सकते हैं, वो हम उनका करेंगे। हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे, यहाँ पे भी डॉक्टरों से मिले हम यहाँ के, जो यहाँ केसेस यहाँ पे ट्रीट नहीं हो सकते हैं उनको हम Все, спасибо за все. Сегодня день. Там встретился заместитель министра и здравоохранения. Ну, мы уже здесь тоже, когда приехал в больницу, здесь люди, пациент, народом пациент уже стоит, почка, пересадка пациент есть. Когда здесь трансплантический, урологический хирург, врач есть, врач Мирбек. To help us to bring us to Kyrgyzstan. आप किर्गिस्तान लाए हमें, बहुत अच्छा लगा. And Max Hospital and Kyrgyzstan में you people we can collaborate together and Он за спасибо сказал, что आपके Романов фонд и сказал, мы работаем в кыргызстанский для человека, для пациента, который есть здесь. Макс и кыргызстанские люди, как нет, не бизнес, как люди помогают, так и надо работать в больнице. Урматтуу мекендештер, азыр өз оозунан уктуңуздар. Доктор профессор айтып атат, эгерде бул жерде бизге барбаганы мүмкүнчүлүк болбогон болсо, ушул жерде мүмкүнчүлүк түзүп берилген болсо, сиздер тарабынан бардык шарттарды карап берилген болсо, уруксат берилген болсо, биз өзүбүз келип бул жакка келип операция жасасак болот, албетте болот. Сиздер үчүн болот. Больницанын директору айтып атат, эч кандай бул жерде бир акча табуу максатында эмес, бизнес табуу максатында эмес, ушул элге бир кымдай болсо да пайдабыз тийип калса экен. Биз дагы ошол больница ушул жака келип элге пайдабыз тийип, бир жардамыбыз тийип калса экен. Балким ал жака бара албаган эл ушул жака алып келип, мына өзү баш болуп доктурларын алып келип атат. Ушул жерде мүмкүнчүлүк түзгүдөй кылсак болот деп атат. Анан bundan башка дагы биз азыр бүт оборудованияларды көргөзүлөт. Эмне кемчиликтер бар? Эмне кылыш керек? Бизде почка, печень операция жасоо үчүн эмне мүмкүнчүлүктөр болбой жатат? Эмне кемчиликтер бар? Эмне кылыш керек? Мына ошол боюнча чуркап жүрөбүз. Эртең менен дагы Саламаттык сактоо министрлиги Космос Саревичке да кирип чыкканбыз, ушул маселелерди айттык. Анан бул оорунун алдын ала алуу үчүн дагы азыр чуркап атабыз. Мисалы, качан эле ооруп шишип операция керек деп жатып калганда эмес, урматтуу мекендештер, гепатит Б, гепатит С, канчалаган вирус оорусуна чалдыккан канчалаган мекендештерибиз бар. Ошолорду да оорусунун алдын алуу үчүн аракеттердин үстүндө жүрөбүз. Буйруса бул иш оңунан жакшы жагына чечилет деген үмүт бар.
Анда эмесе дагы бул инсандардын жакшы жактарын күтөбүз, жакшы жоопторун күтөбүз. Балки мүмкүнчүлүк болуп калса Кыргызстан менен Индия ортолукта бир жакшы деңгээлде, бул кечээ дагы айтып атат, Кыргызстан менен Индиянын мурунтан эле достугу бар деп. Балки мүмкүнчүлүк болуп калган болсо, Кыргызстанда, Индияга эмес Кыргызстанда ушул операциялар жасалып калса деген ниеттер бар иншалла. Азыр бөйрөк боюнча дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Бир эле боор эмес, бөйрөк боюнча дагы канчалаган инсандар баягындай гемодиализ алып атат. Мына ошол боюнча бүт бейтаптарга өзү жолугуп айтты айтаарын сөздөрүн. Кудай буйрса жакшы жагына чечилет деген үмүт бар. Анан жөн эле келип кетпестен булар бир жакшы жактарын көргөзүп, элге жакшы консультациясын берип, жакшы диагноздорун коюп, эмне кылыш керектигин айтып берип атат. Мүмкүнчүлүк ушундай болот. Буйруса дагы да bundan дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алдыда күтөбүз иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиздерге чоң рахмат. Всем спасибо.